Сузакта чоң балдардын ур токмогунун айынан 1/15 жаштагы Чырактай уулунан айрылды. Окуя кече Багыш айыл өкмөтүнө караштуу Сафаровка айылындагы эски мектептин имаратында орун алып, 2008-жылы төрөлгөн бала каза болуп калган. Жакынын жоготкон үй бүлө кайгыга батып, айласын таппай турушат. Мектептен чыкканда булар дежурстводан чыгат экен, чыккандан кийин пол жууп чыгабы булар. Чыккандан кийин эки бала ушу болуу менен да бир дос болот, экөөнү мектептин жанындагы зданияга кирип алып 5 бала уру токмокко алышат да, налог салышкан экен да. Бергиле дегенби, эмне бербейсиңер дегенби, айтор уру токмокко алып ошол жерден эле жиеним каза болот да. Уруп тепкенде аркасында кара куш жарылыптыр. Кара куш жарылгандар кеткен да, менин билишимче. Жабыркаган өспүрүмдү Октябрь айылындагы ооруканага жеткиришкен, бирок ал өзүнө келбей каза болуп калгандыгын жакындары айтышат. Маркумдун туугандары бул жагдайда милицияга да нааразычылыгын билдирип өтүштү. Мына саат 1-2 болсо, ошондон саат 6-га берин Октябрьскиден бир милициясы келип сурап коюп отур. Мына иштин эмеси ушул жерде турат. Бир милициясы Сузактан келди, Сузактан келгенден ана биз алар ана сурак кылып бизден Жалал-Абадка скрытыйга алып кеттик. Маркум Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектепте 9-класста окуган. Окуяга аталган мектептин бүтүрүүчүлөрү жана окуучулары катышкандыгы айтылууда. Ал эми окуя болгон жер бул мектепке тиешелүү эместигин мектептин директору билдирди. 4 баланы күнөөлүү деп атат. Мен бардым ал жака. Барганда кийин аркасынан да бардым, окуучулардын аркасынан ошо 4 баланы алып калды. Андан 2 окуучу бизден мектепти бүтүп кеткен окуучулар бизде окубайт. Ал эми 2 окуучу биздин мектепте окуйт. 10-класста окушат. Аталган факт Сузак райондук ички иштер бөлүмүндө каттоого алынып, алдын ала текшерүү иштери башталган. Жерине кароо жүргүзүлүп, маркумга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси же адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Тергөө амалдарын жүрүшүндө окуянын жагдайлары аныкталып, ошол жердеги эле 10-класстын окуучулары шектүү катары 4 өспүрүм учурда азыр камакка алынып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Октябрьский Сафаровка айылы Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн жайгашкан жеринен биринчиден аралыгы да өтө алыс. Экинчиден ошол эле учурда тергөө ыкчам тобу ал дагы башка бир чакырыктар менен жүргөн болушу мүмкүн да. Ошондуктан милиция эрте келди, кеч келди деген дооматка мен кошулбайм. Милиция өз ишин бардыгын мыйзамдуу негизинде аткарып жатат. Ур токмоктон каза болгон өспүрүмдүн сөөгү бүгүн өзү жашаган айылында жерге берилди. Ал 5 бир туугандын экинчиси болчу. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.